Так, Саипов Айбек, Базаркоргон шаары дейт. Шаарды өнүктүрүү боюнча маселелерди көтөрдүңүздөр. Ооба, биз жаңы шаардын катарына кошконбуз. Өзгөн Базаркоргон шаарын менин указым чыккан. Өнүктүрөбүз. Келечекте аяка дагы микрорайондорду салабыз, Кудай буйрса. Так, физрастворлорду чыгаруу маселесин көтөрүп атасыз. Бул боюнча ушу Бишкекке съездин территориясына завод салып башталат жакында, Кудай буйрса. Өзүбүздөн физраствор чыгарган завод болот. 100% өзүбүздү камтыйбыз, 60 тонна суткасына чыгат, 20 тонна керектелет экен бизге, 40 тоннасын биз кошуна өлкөлөргө, чет өлкөгө экспорттойбуз. Бул 1,5-2 жылдын ичинде болуп кала турган маселе бул. Кийинки сөз делегат Саипов Айбек Сатыбековичте. Ассаламу алейкум туугандар, баарыңарга салам. Менин программам 4 багыттан турат. Бул биринчиси район шаардын өнүгүүсү, экинчиси Кыргызстандын тамак аш коопсуздугу, үчүнчүсү Кыргызстандын сыртка карызынан кутулуу, төртүнчүсү жана Бишкекте болуп аткан смогко жаңы технологиянын сунушу. Биринчи райондук шаардыкын айтып кетсем, шаардын өнүгүүсүнө бизге 600 миллион сом акча керек, ага атайын долбоор бар. Экинчиси шаарда, райондо бизде азыр жер азайып, анан үйлөрдү бийикке өстүрүшүбүз керек. Ошолго бизге 36 гектардай жер бар. Ошону калктуу конуштар категориясына которуу, же бизде райондо атайын чоңдор бар, 20-30 гектардан жерлерди элеп алган, ошолорду кайра элге кайтарып, ошол жерге микрорайондор салсак. Кийинкиси бул Бишкек Ош жолуна альтернативалык көпүрө, 1 километрдей ылдыйга, эң негизги көпүрөбүз азыр авариялык акыбалда, ошого альтернативный көпүрө салбасак болбойт. Орто Сай айылы менен Базаркоргонду бириктирген көпүрө. Кийинкиси бул райондун өнүгүүсүнө так, Нарындан Базаркоргонго чейин 45 километрдей канал куруш керек. Эгерде ал канал курулса, Нокен, Базаркоргон ошол чөлкөм суу менен камсыз болот. Учурда азыр Базаркоргондун 50% суусу Нокенге кетип, бизге суу жетишпей атат. Экинчиси бул таза суу менен камсыз болуп, бул Ташкөмүрдөн баштап, ошол Нарын дарыясынан баштап Сузакка чейин ошол элдин 50% таза суу менен камсыз болот. Мунун болжолдуу баасы 48 миллион доллар. Кийинкиси бул тамак аш коопсуздугу. Бул биринчи багыт, бул будай. Будайдын быйылкы 2021-22 жылкы статистиканы алып карасак, 153 миң тонна, 2022 жылкы статистикада 136 миң тонна. Ушуну 100% Кыргызстанда чыгаруу программасы бар. Быйыл мен сан эсептеп көрдүм, 11 сом 90 тыйындын тегерегинде болот экен. Ал үчүн 361 миң гектар жер керек. Жалпы суммасы 173 миллион доллар керек. Кийинкиси бул өсүмдүк майы. Өсүмдүк майынын быйылкы 1 литрге болгон майын эсептедик. Бул 96 сом болду. Жана 15 сом өзүнүн пайдасы менен. Биздин программа боюнча 46 сом 50 тыйын болот. Анын пайдасы менен 61 сом 50 тыйынга чөт. Бул үчүн бизге 61 миллион доллар акча керек. Жалпы 106 миң 60 гектар жерде талап кылынат. Кийинкиси бул кум шекер. Кум шекердин өздүк наркы 12 сом 50 тыйын, 1 килограммга Кыргызстанда өндүрсө. Анын пайдасы менен 35 сомго чейин эгер чыкса, 20-25 сом. Мунун керектелүү каражаты 170 миллион. Кийинкиси бул туз. Өлкөбүздө билебиз, 90-95% туз бул чет өлкөдөн алып келебиз. Эгерде чегаралар жабылып калса, тузга азыркы мен айтып кеткен тамак аш продукцияларына коллапс болот. Ошону бизде азыр илим изилдөөлөр болду. 9 Тороо району туз заводун ачыш керек. Ага кошо физраствор. Бул жана дар-дармек коопсуздугуна эмени берип койсоңуз, аркы демал деген продукция чыгарганбыз. Бул жанагы ооз, мурун, көңдөйлөрдүн профилактикасына. Ошол эле Кочкор Саламатсыздар, урматтуу делегаттар, урматтуу ажообуз. Базаркоргон районунун Талды Булак айыл өкмөтүнө Каба айылына жайгашкан номер 32 Жоробой Канашев атынан мектебибиздин эскилиги жеткендигине байланыштуу спорт залдын жоктугу, ашкананын тардыгы, китепкананын кичинелиги, класстардын жетишпестигине байланыштуу заманбап мектепке муктажбыз. Базаркоргон Каба Жайтерек жолунун асфальттоо жолу райондун көйгөйү. Негизинен жол маселеси жашоочуларыбызга кыйынчылыктарды жаратат. Базаркоргон районунун Караөңкүр дарыясына жаз кечүү өрөөнүнө дамба куруу. Эгер бул дамба курулса, Базаркоргон Нокен суу талаш маселелерин чечилмек. Урматтуу Садыр Нуркожоев, Сайдыккум айыл аймагы чегарада жайгашкандыктан чегара статус берүүнү суранабыз. Сайдыккум айыл аймагына чегараны ачып берсеңиз, биздин Арсланбаб, Кызылөңкүр тоо зонасына Өзбекстандан туристтер келмек. Туризмди өнүктүрүү заман талабы. Туризмди өнүктүрүү үчүн жолдор жакшы болушу шарт. Базаркоргон
Сайдыкуу, Арсланбап, Кызылүңкүр жолдорун реконструкциялоо учурдун талабы бардыгын кошкондо 94 километр. Каба айылында Омчоку деген жерден Кашка суу аралыгы 13 километр 100 метр түзгөн Каба айылынын баш этегине 16 000 адамдын муктаждыгын таза суу менен камсыз кылат. Ушул самоток суунун агып келишине шлангаларды уласак, элибизге таза суу келмек. Энергетика министрлигине кайрылуу, усталба зым тартуу министрликтин өзүнө өткөрүп берүү эл суранып жатат. Кеңеш айыл өкмөтү Шыдыр айылдарына бала бакча куруп берүүңүздөрү суранышат. 600дөн ашык жашоочулар жер участкасына муктаж. Жаңак маселеси, кыргыз жаңагы бул дүйнөдөгү бренд. Мен таң калам анын баасынын төмөндүгүнө. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, баа маселесин чечип берүүңүздөрү суранабыз.